Саламатсыздарбы? Мен Жусупалиев Абдыталып, тест борборунун агроному. Биздин окутуу жана кеңеш берүү тест центр деген борборубузга дыйкандардан мөмөлүү бактарыбызды күзүндө кандай жумуштарды аткарабыз, кантип коргойбуз, кандай жумуштарды аткарабыз деген көп суроолор түшүп атат. Ошолор жөнүндө бүгүн сиздерге маалымат берип кетейин. Мөмөлүү бактардагы күзүндө аткарылуучу жумуштар. Негизгиси азыр бакты инфекциядан тазалаш үчүн бул сиздер эки жолду тандайсыздар. Каалаган жолуңузда ыкмаңыздарды тандап аласыздар. Биринчи жол ыкмасы бул 4% мочевина карбамидди аралашмасын чачуу. 10 литр сууга 400 грамм мочевинаны эритип туруп, дарактын үстүнө жана тегерегине азот бүт инфекцияны күйгүзүп жок кылат. Бул жалбырактар 50% түшкөндө дарактын үстүнө жана тегерегине чачыш керек. Же болбосо бул ыкма тандабасаңыздар, кийинки ыкмасы 3-4% темир купоросунун аралашмасын чачуу. Бул 10 литр сууга 400 грамм темир купоросын кошуп, ушул даракка тегерегине чачасыздар. Темир купоросу бүт инфекцияны тазалап, дарактарды тазалайт. Дарактарды фосфор, калийлик жер семирткич менен чачуу. Бул диамофоска деген комплекстүү азот, фосфор, калий камтыган жер семирткич бар. Ал нормасы 1 жашка 100 грамм. Эгерде дарагыңыз 10 жашта болсо, бир даракка 1 килограмм диамофоска жер семирткичин берсеңиздер болот. Фосфор менен калий өтө секейин эрип өсүмдүк дарактар жейт, ошондуктан күзүндө берип коюш керек. Азыр берчүү убагы. Кайсы жерге бериш керек? Дарактын кайсы шагы кайсы жерге жетсе, ошол тегерекке бериш керек. Ушул жерде тамырлар бүт азыкты, сууну алган тамырлар ушул жерде жайгашкан. Ушул жерге себип топуракка аралаштырып коюш керек. Эгерде бул жер семирткичти 40 бере турган болсоңуздар, чириген 40. Bir түпкө 50 килограммдан 100 килограммга чейин 40 берилиш керек. Мисалы бир 10 жаштагы даракка. Бул диамофосканын берилүүчү нормасы 50%га азаят. 1 килограмм берчү жерге жарым килограмм бересиздер, эгерде чириген 40 колдонсоңуздар. Азыркы мезгилде жалбырактары түшкөн терилер негизисинен күзүндөсү, кышындасы, анан эрте жазда күйүп калат териси. Ошого каршы, ошо күйүп калбаш үчүн дарактарды актөө керек. 10 литр сууга 2 килограмм аки ташты, 300 грамм көк ташты жана 2 килограмм топуракты кошуп туруп, аралаштырып туруп, даракты адам бойлуу кылып туруп актап чыгыш керек. Ушул 3 жумуш негизги азыркы фермерлердин мөмөлүү бактарында аткарылуучу негизги жумуштар болуп саналат.